Бейшенбек Токтобаевич Кудайым буйруп жогорку кеңештин депутаты болуп калса, мен болот го деп ойлойм. Себеби сиздер добуш бересиздер. Мен сөздү жогорку кеңештин депутаттыгына кандидат Бейшенбек Абдразаковичке микрофонду узатып коёюн. Саламатсыздар. Алтындай убакыттыңарды бөлүп ушу жака келип бергениңиздерге чоң рахмат. Азыр ушундай күн сууктугуна карабай, бүгүн баягы эселүү күнүнө карабай барыңыздар келгениңиздерге чоң рахмат. Силер мына Кыргызстандын келечеги үчүн кайдыгер болбогон адамдар ушул жакта турат деп ойлойм. Кандидаттар келгенде убада берүүдөн баштачы сөзүн. Мен убада бергенден баштабай, отчет бергенден баштайын. Мен 30 жылда эки чоң тарыхый ишти кылдым деп эсептейм, ошо менен сыймыктанам. Биринчи тарыхый иш бул 1916 жылдагы Үркүндө каза болгон биздин ата-бабалар. Мына ошолордун сөөгүн жашырып, топурак салып, Куран окутуп, боом капчыгайына эстелик салдырдым. Токтомду чыгардып, ошо жыл сайын августтун 1-жумалыгында ушул Өркүндө шейит кеткен ата-бабалардын эстелигин эскерип, 30 жылдан бери Куран окуп жүрөбүз. Бул Куран окутканды ушу Бишкектин тегерегиндеги жаңы Орустан башка эч ким окутпайт. Ошол эстеликти дагы биз 1 сомдон чогултуп, 47 конуштун эли 300 000 сом кылып, анан ошо ата-бабаларга таазим кылып, ошо боом капчыгайына эстелик салганбыз да. Бул чоң тарыхый окуя. Ата-бабанын астындагы милдетибизден кутулдук да. Экинчи мен жазаган тарыхый иш бул мына 89-жылы чейин кыргыздар Бишкекте 9% болчу. Азыр мына 90%га жеткирдик. Бул Бишкекте өз элибизде, өз жерибизде, өз борбор шаарда кыргыздар батирлеп жүрчү. Кор болуп, кыйналып, кысталып жашачы. Анан 89-жылы анан биз жерлерди алып бердик элге. Мына Кудайдын кулагы сүйсүн, азыр 500 000 ел жашайт. 47 конуш. Бул шаар. 1916-жылы Акбатыша тартып алган жерлерди биз 89-жылы кыргыз элине кайра тартып бердик. Ошол 89-жылы биз кыргыз жаштарына ар бир кыргыздын жери болот, ар бир кыргыздын үйү болот десек ишенч эмес. Мына азыр уже 500 000 ел үйлүү жайлуу болуп жашап атат. Мына ушул эки чоң иш. Азыр эми элдер барганда эле сурайт, эки маселени сурайт да, эки суроо берет шайлоодо убагында. Эмне жумуш кылыптыр дейт. Мына ушул эки жумушту кылдым. Анан канча акча берет экен деп сурайт да. Мен акча бербейм, өзүңөр билесиңер, азыр мына таза шайлоо атат, акча болгондун баарын тигине талапкерлерди алып коюп атат. Мындан ары биз таза шайлоону өткөрүшүбүз керек. Таза адамдар келсе, таза кадамдар болот. Кудай абызда өнүккөн күчтүү мамлекет болобуз. Ошон үчүн биз токтотуш керек мындай добуш сатканды. Ошо Кыргызстан келечегин ойлошубуз керек да. Эми программам жөнүндө сиздерге айтып кетейин. Мен программам негизи 6 багыттан турат. Курулуш багытта эң биринчи мен ошол жаңы Орустун элине чыккандан кийин өзүм дагы Бакаятада жашайм. Ошо 30 жылдан бери жаңы Орустун проблемасы менен жүрөм. Ошол жакта 30 жылдан бери иштеп жүрөм. Ошол жака мына 30га жакын мектеп чап. 16 амбулатория салдым. Балдар бакчасы салдык, 200-300 километр суу, свет, жол салдык. 47 конуштун болгон курулуштун баарын ошону мен салдым да. 30 жылдык өмүрдү ошо карындадым. Анан кийин мына ошол жакта дагы бүтпөй турган көп маселелер бар. Азыр жаңы Оруштардын өсүп өнүгүү программасын иштеп чыктым. 10 жылдык ошол жакта баягы жылга 5 мектеп, 5 балдар бакчадан салыш керек. Анан азыркы күнү суу, свет, жолдор бүтүп калды. Эми дагы 4 проблема бар. Бул канализация, асфальт жол, балдар бакчасы, мектеп деген ушундай иштерди 10 жылдык программа киргизип, ошонун аягына Кудай буйруса чыгабыз. Мындай караганда 61 конушка дагы 100 балдар бакчаны салыш керек да. Эми 30 жылда араң 10 балдар бакчаны салсак, эми 100тү канча жыл салабыз? Эми мамлекет ушинтип
bir жылда bir жен салганда дагы 100 жыл керек экен. 100 жылда 4 поколение өтүп кетет. Балдар бакчаны көрбөй, мектеп көрбөйчү. Ошон үчүн андай программа иштеп чыктым, ошо 5 балдар бакча 5 мектептен жыл сайын сала турган. Ошондо биз 10 жылдын ичинде бүтүрөбүз, Кудай буйрсачы. Анан экинчи мен иштеп чыккан программа бул жаңгоруштун эли жумушсуздук, жакырчылык. Ошондан чыгыш үчүн кичи жана чоң бизнести ошол жака өнүктүрүү. Евразийский инвестициялык союз деген бар, ошол жака жазды. Арабтарга жибердим. Ошол жакта бизде швейный цех салганга, келин кыздар иштегенге. Анан спорт залдар, банялар, ана кичинекей цехтерди иштетсек, элибиз жумуш менен камсыз болот, айлык болот. Ошол жакта жашап эле, ошол жакта иштейт. Мына 500 миң эл эртең менен Бишкектин борборуна барып, кайра кечинде үйүнө келет да, канча убактысы, канча акчасы кетет көчөдөчү. Мына ошон үчүн бuyakta жаңгоруштарды өсүп өнүүгө программасы бар. Үчүнчү чоң маселе бул жаңгоруштарда мына азыркы күнү ошо 61 конушта 9,5 миң кишинин кызыл китеби жок, пропискасы жок, паспорту жок жүрөт да. Бүгүнкү күнү шайлоодо 60 миң киши кирбей калды. Пропискасы жок мынайынан. Ошон үчүн прописка жок болгондон кийин элибиз кыйналып атат да. Балдар бакчага бере албайт, мектепке орноша албайт, өзү жумушка орноша албайт, жана социалдык жардамдарды ала албайт, көп балдардын жардамдар ала албайт, жанагындай оорулуу адамдар бар, алар да жардамды ала албайт. Өтө кыйналган маселе ушу прописка маселеси. Ал эми чоңураак маселелерде Кыргызстан өсүп өнүгүү боюнча менде 12 улуттук долбоор сунушталган. Ошол жерде бүт айыл чарбасы, өндүрүш, экономика, илим, билим жагы, саламаттык сактоо жана алтынды биз иштеттүү улуттук элдик байлык деген, анан мурас деген улуттук долбоор. Ушу 12 долбоорду сунуштап атам. Бишкекте болсо 2 чоң проект иштеп чыктым. Бул Бишкекте ана 40 райондо улуттук руханий рух ордо деген, манас алам деген, ошол жакта салабыз да. Ал жерде бүт кыргыздын каада салты, үрп адаты, тарыхы, кыргыздын улуттук оюндары, кийимдери бүт комплекс болот да. Бuyakta туризм дагы болот, экспо центр болот, этно центр болот. Ушундай чоң жакшы проект бар. Экинчи чоң дагы проект мен мамлекетке сунуштап атам. 2050-жылга чейин Бишкектин тоо таяп, Манас шаарын куруу. Bizde Bişkek'te şehir bolbay kaldı. Bul jakta su, свет, жол, канализация, тетистин кубаттуулугу жетпейт. Азыр Бишкектеги могу парк, сквер, ошонун баарына этаж үйдү салып атат. Ошонун баарын токтотуш керек дагы, жаңы шаар салыш керек. Манас деген шаарды салып, жанагы күндүн энергиясынан, шамалдан энергия ала турган, тоонун жегине бүт жанагындай батарейка, күндүн нуру менен ала турган батарейканы орнотуп, ошондой заманбап шаарды салууну сунуштайм да. Мына кыргыздын канында бар. Тазалык, адилеттүүлүк үчүн кыргыз туруп берет да дайыма. 3 төңкөрүштү бекер жасаган жок. Анын артында кыргыз бардыгына чыдайт. Кыйынчылыкка, кымбатчылыкка, жумушсуздукка, жакырчылыкка баарына чыдайт да. Бир гана адилетсиздикке чыдабайт. Ошон үчүн мына 3 жыл төңкөрүш жасаган. Кыргыздын каада салты, үрп адаты, нарк маселе ар бир кыргызга жашоодо даназык болуш керек да. Руханий жан дүйнөсүндө даназык. Жашоодо жол көрсөткөн алтын казык болуш керек. Мына кыргыздын келечегинде келеки 100 жылда өсүмөнүн 3 жолу бар да. Эгерде биз биринчи жолу жана экстремизм, терроризм жолуна түшсөк, биз Сомалия, Афганистандай болобуз. Могу 30 жылдык тарыхыбызды дагы келерки 100 жылда 3 жолу кайталасак, 3 жол төңкөрүш жасап, 5% колап, 32 өкмөттү колап, 500-600 кишинин канын төгүсөк, биз Сомалиде болуп, Африканын бир жок болуп кете турган мамлекетте болобуз да. Бизде бир эле жол бар. Кылымдарды карткан, ата-бабанын жолуна түшсөк, биз салттуу, ооматтуу, дөөлөттүү, улуу кыргыз каганатындай болобуз. Кыргызстанда карылар үй деген болбойт. Жетимдер үй деген болбойт. Жесирлер үй деген болбойт. Ата-бабанын салт күчтүү болот, нарк күчтүү болот да. Ар бир тууганы өзүнүн тууганын багып кетет. Чыдабайт дейт жок да. Ушундай жолго түшүшүбүз керек да. Эгерде бүгүн Разаков тирүү болгондо мынтип айтмакта, ошо шайлоонун астында
Сен сатылбасаң, мен сатылбасам, ел сатылбаса, келечек сатылбайды деп айтмакта. Ел добушун сатса, бийлик элин сатат. Ата-эне добушун сатса, уул кызы намысын сатат да. Ошон үчүн биз сатканды токтотуп, ар ким өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы, добушубузду сатпайлы, кыргыздын келечегин ойлосок, биз ынтымакта, биримдикте таза ушул шайлоону өткөрүп алсак, анан үлкөн күчтүү мамлекет болобуз, Кудай бурса. Мени шайласаңыздар, мен коррупционерлерге кылыч болом. Карапайым элдеге калкан болуп берем, Кудай бурса. Баарыңарга десолук, үйүңөрүң кут консун, ырыс-кешик береке болсун, жерибизде тынчтык болуп, элибизде ынтымак болуп, өнүккөн күчтүү мамлекеттерден бололук. Чоң рахмат барыңыздарга. Бейшен Токтобаевич болсо, 1 май районунун 27 округунан номер 6 болуп кетип атат, депутатка кандидат. Сиздер бюллетенди саларда баарын карайсыздар. Колуңуздарга билесиздер, 2 бюллетен аласыздар. Бирөө партияныкы болот, бирөө 1 мандаттуу талапкерлердики болот. Ошондо Бейшен Токтобаевич 1 мандаттуу болуп номер 6 деген знак менен кетип атат. Onu okualıp gelsin, bu jigitти men tanıyım. Daim karap жүргөн жигиттердин бири. Эми, урматтуу кыргыздар, bir жакшы шанс келди. Кайра кайра 10 топ жүрө бербейлик. Бая люстрация дегенди силер кыласыңар, чынбы? Азыр бая партийный списокто дагы бая номер менен болуп атат. Каалабаганыңарды шайлагыла. Каалаганыңарды шайлагыла. Кийин дагы кайра ыйлап жүрө бербейлик. Мүмкүнчүлүк бар. Эми кыргыз эли улуу эл, Кудай кааласа кайдыгер болбойлук. Ошо күнү бардыгы шайлоого келсин, Бейшенбек. Бейшенбекти билгеним, мына мен жакында эле билип калдым, революциядан бери. Ошо жүрүп калдык. Мунун көп жакшы идеялары бар. Мына кыргыздар өзү билесиздер эми, кичинекей эл экенбиз. Түштүк түндүктө эле болуп бөлүнөрүбүз, уруу болуп бөлүнөрүбүз, жогорку айыл, ылдыйкы айыл. Ana mına partinin sistemi degen daha Kuday verdi hazır. Adakhançı, Sadırçı, Белогвардейцы, Красногвардейцы olup kettik de. Bul jigitlerden oylangаны oşol bir Kırgız yolun da kalasa ulaysыңар da bayağına. Şu Beyşenbek ökübüzge iyilik kalayım. Şunday aktifti baldarыңарды şaylagıla Kırgız elim. İyilik. Mına gelgenlerge rahmat sizlerge. Bирок gelgenlerge men деле içimen narazı olup duram da. Anan sağa açık yol. Yolun şırdır olsun, yol olsun, kızdır olsun altınım. El üçün engektirem degen jigitke yolu açılsın. Jigitimiz, sağa razımın. Sağa iyilik kalayım. Urmattуу шайлоочулар, 28-inde gelingizler. Beyşenbek Abdrazaqovду шайлап бериңиздер. Сиздерге абдан чоң рахмат.